Ereyince meni ağayga, gepti bugünü uşinti sunayınca bir ağayga. Бигалуулуу Маматкайым Ош облусунун Каракулжа районунун тургуну. Ал жаштайынан эле төкмакындыкка табиятты тартып келет. Андыктан улуу муундагы акындардан сабак алып, келечекте үлкөн ийгиликтерди жаратсам деген тилеги бар. Бизде ушу чоң акындардын катарына эле алса экен, илимин өссө экен, ушулардан илим алса экен деп, ушу капитализмдин ырлардын ар бир немере сөздөрүнүн маанилерин, бүт мазмундарын издеп, ушул жерден сөздөп келип отурабыз. Ош шаарындагы Кыргызстан кинотеатрында Токтосун Тыныбеков атында түштүк аймагындагы төкмакындардын мектеби ачылды. Ал жерде төкмакындар акындыкка кызыккан жаштарга тарбия беришет. Сөз берметине ушул акындык өнөрдүн кандай болгон, кепти кандай айтыштын баягы ыкмалары жөнүндө ушул сабак беребиз да. Буюрса эми башталды. Сиздердин ынтымак телевидениесиндагы ынтымак каалайбыз да, сиздердин көрсөтүү аркылуу дагы биздин ушул жаш өнөрпөздөр элибизде болгон болсо чакырып кетерлик. Спортсмендер физиологияга алып машыккандай эле буну дагы өтө кылдаттык менен акындыкка аяр мамиле жасап, кылдаттык менен атай ушундай кылып жасап атабыз. Бул борборго Токтосун Тыныбековдун кызы Клара Токтосунова жакындан жардам берүүдө. Эми мындан ары акындар аны чоң деңгээлге көтөрүп чыгууга аракет көрүшүүдө. Демилге көтөрдү Токон Ишбаев. Токомдун атын ушул төкмакындар мектебине берсек жакшы болот эле дегенден бардыгы бирден колдоп беришти. Мен буга аябай сыймыктанамын, ыраазычылыгымды билдиремин. Ушу биздин түштүк ушундай атама окшогон, атам устаттарындай болгон залкар акындар чыксын деп мен тилектешмин. Азыр 3-чү сабак өткөрүлдү. Актаңдай акындар борборунда Ош, Баткен, Жалал Абад областтарынын жаштары келип, комуздан акындык өнөрдөн сабак алып турушат. Асанбек Каракозиев, Надыр Боронбаев, ынтымак.